Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип таңкы тамактануундагы бардыгыбыз көрүп келдик. Пайдалуу маалыматтарды өзүңүздөргө алдыңыздарда биз ишенебиз. Ал эми биз болсо эфирибиз уланталы. Студиябызга келген дагы биздин кадырлуу сыйлуу конокторубуз бар. Ооба, бул жака отуруп калганыбыздын себеби, демек биздин студиябызда бир аз олуттуураак конокторубуз бар. Ооба, отуруп сүйлөшчү коноктор келди дейсизби? Чындыгында өзгөчө таланттуу инсандар. Этностан маданиятынын жетекчиси, акын, журналист Каныбек Толкун уулу бизде конокто. Саламатсызбы? Ошондой эле Мамбет Токто Өмүр уулу Төкмакын, комузчу. Саламатсызбы? Кутман-таңыз менен жана Нуртилек Мамбет Турду, комузчу, аккордеончу. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Анаңыздар жакшыбы? Өзүңүздөр кутман-таңыздар менен сиздердин дагы. Чоң рахмат. Келиңиз, алгач эле элибиз менен өзгөчө амандашпайлыбы биз. Бүгүнкү таңда сиздин колуңузда комузду көрүп атам, өзүңүздү алып даярданып аткан экенсиз. Келиңиз, бир Төкмакындыгыңызды көрсөтүп, төгүп саламдашып коюңузчу. Апрелдин таңынан даң амандык сурайм барыңан. Жалпы кыргыз аманбы да, мен орун алайын жаныңан. Бакайдан калган элден биз да батасы менен байыган. Касиеттүү кыргызым ошо кут конуп кызыры дарыган. Өнөр бул элдин чырагы даң, өнөр бул элдин чырагы. Уланып келген башынан ал бабалардын булагы. Үчөбүз келип турабыз, бул үчөбүз бир айылдын уланы. Жанымдагы Каныбек бул кара жүлдүн чыганы. Жанымда кыңинебиз булда, биздин элдин кыраны. Бүгүнкү ушул эфирде да булардан кабар угалы. Бар болсун менин кыргызым, эң анда Бали деп угуби турабы. Шола бизди чакырып, көркөмдү мындай күндөрдө да көнүбүз турат ачылып. Таң эртең айтып тамакты да курсакты койдуң ачырып. Бале. Биз бирок күлпөтүн элдин ырдайбыз да кадыр баркын ашырып. Улуудан калган мураспыз, таң улуудан калган туякпыз. Маданият өнүкпөйт да комуз менен кыяксыз. Өстүрбөсөк өнөрдү туугандар өзгөлөр үчүн уятпыз. Баракелде. Браво, баракелде. Кол чабалар болсун. Азаматсыз. Талантыңызга тайзым. Тегеле таң эрте бизди көрүп турган телекөрүүчүлөргө да өзгөчө бир жаңылык болду окшойт, Ооба. Уйку сурап отургандар болсо уйкусу ачылып кетти окшойт. Туура айтасыз. Азаматсыздар, өзгөчө таланттар, өзгөчө талант ээлери ушул жерге сиздерди алып келген, биздин куттуу студиябызга алып келген дал ушул Этностан маданият үйү болду окшойт. Келиңиз, Каныбек мырза, сөздү сизден баштайлык. Этностан маданият үйүнүн жетекчиси катары. Жарайт, жакшы болот. Ушул жерге жанатан акыныбыз саламдашып айтып кеткендей, бир айылда жетилген Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономдуу облусунун Каражүл деген бир жакшынакай айылы бар. Жалпылай айтканда район десек дагы болот, анткени ошол жердеги эң көп кыргыздар жашаган айылдардын бири. Анан ошол жерден ушундай жакшынакай өнөр кармаган жигиттер менен бүгүн сиздердин студияңыздарга келип турганыбызга абдан кубанычтабыз. Сиздин сурооңузга шай Этностан маданий борбору жөнүндө айта кетейин, 21-жылдан бери карай жалпы элибизге этностук маданияттын алкагында кызмат көрсөтүп келатабыз. Жалпы Кыргызстандагы маданий багыттагы иш алып барган мекемелерден же борборлордон айырмаланып биз этникалык кыргыздардагы же болбосо кээде башкача мындай бир ат менен атаганда аалам кыргыздарындагы деп да коебуз. Жалпылай башка өлкөдө жашаган кыргыздардагы улуттук маданиятты жайылтуу, таанытуу,
алкагында иш алып барып келатабыз. Ошонун алкагында мына улуттук маданиятка өзүбүздүн салымыбызды кошолу. Жалпы Кыргызстан өзүнүн аймактары менен бир бүтүн болсо, кыргыздар өзүнүн маданияты менен бир бүтүн эл болот. Ошондуктан башка жердеги кыргыздардын маданияты дагы өзүнчө табылга, өзүнчө бүтүндөочү байлык болот деп анын алкагында жалпы алам кыргыздарынын бир баалуулуктар менен башынын биригүүсүнө жол ачып, ошого салым кошолу деп аракет кылып келатабыз. Жакында гана мисалы ушул эле маданий багыттагы иш-чараларыбыздын бири болуп өттү. Кыргыздын манасы адамзаттын айкөлү деген аталыштагы ал иш-чарабызга дагы жалпы кыргыздар жашаган Кыргызстан баш болуп Кытай, Тажикстан, Өзбекстан, Оганстан, Түркия ушундай бир 6 өлкөнүн кыргыздары келип катышып, өзүнчө эл аралык конференция болду. Бири-бирибиздеги маданий баалуулуктар менен тааныштык. Эң эле мындай бир башкы маданиятыбыз катары биздин тарыхыбыздын тажысы, өтүмүшүбүздүн өзөгү же болбосо маданиятыбыздын бир маңызы дейбизби, Манас маданияты менен баштадык. Анан ал иш-чарабызды дагы быйыл билесиздер, Кара Кыргыз автономдуу облусуна 100 жыл толуп, Кызыл Суу Кыргыз автономдуу облусуна 70 жыл толуп турган учур. Ушул эки облустун ушундай бир жакшы учуруна туш келип турган мезгилде ошол 100 жылдыкка, 70 жылдыкка деп арнадык. Ошонун алкагында Манас темасында сөз козгоп, алам кыргыздарындагы Манас айкөлдүн аманаты кандай өнүгүп атат, тарыхы кандай эле, учуру кандай, келечеги кандай болушу мүмкүн деп талкууладык. Ошонун алкагында мына 6 өлкөдөн келген кыргыздар бири-бири менен таанышып, ошол жерден улутташтык, кандаштык, бир жалпы бир элдик сезим ойгонуп, жакшы бир маанай жаратты. Ал иш-чарабызга дагы кубандырып, президенттик администрациядан дагы Кыял Жаназок эжекебиз, андан сырткары мамлекеттик катчыбыз Сүйүнбек Касманбетов агайыбыз, тил комиссиясынын жетекчиси Мелис Мураталиев агайыбыз, ошондой эле орун басары коштоп келип, Жылдыз Оразбекова эжекебиз дагы келди. Маданият министрлигинин атайын ушу этностор аралык мамилелер багытында орун басары, министрдин орун басары Чыңгыз Эсенгулуулу, андан сырткары ушундай эле кытайлык кыргыздардан, башка жана аттарын атап өткөн ар кайсы өлкөдө жашаган кыргыздардан алдыңкы коомдук ишмерлери, аксакалдары, улуулары, аны менен катар жаштар коштоп ушундай бир жакшы иш-чараны уюштуруп алдык. Анан ал иш-чаранын алкагында жалпы бир кыргыз элибизге кайсы бир деңгээлде кызмат кылдык деп сүйүнүп отурабыз. Анан бүгүн дагы ушундай бир сиздердин эфириңиздерде таң шоолада ушундай бир кутмандуу, таңда кутмандуу элибизге кубандырып, ушундай бир жакшы иш-чара жөнүндө айтып атканыбызга биз дагы сүйүнүп турган учурубуз. Анан ушуга мүмкүнчүлүк түзүп турган сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Баракелде. Айтсаңыз, дал ушул маданият үйүнүн түптөлгөнүнө канча жыл болду? 3 жыл толуп атат. 3 жыл толуп атат. 2021-жылы 21-июлда расмий түрдө ачылдык деп жалпы журтчулукка жар салганбыз. Андан бери карай ушундай маданий багытта иш алып барып келатабыз. Анан быйыл мына 3-жылы аткан учур. 3 жашка толуп атабыз десек болот. Буга чейин да ушундай мамлекеттик иш-чаралар болуп келген, Ооба, буга чейин алгачкы жылдары 2022-жылдын аягына чейин дээрлик маданий иш-чараларыбызды чакан деңгээлде чыгармачылык кече, мындай маданий чакан кечелерди уюштуруп, анткени ал учурларда чоң майрамдык иш-чараларды уюштура албаганын себебибиз элибизди кайгырткан, жүрөгүн мындай бир сыздаткан бир окуя бар эле. Ал болсо да Баткен окуясы болчу, чек ара чыры болчу. Анан чек ара чырында эл кайгырып турса, кээ бир мекендештерибиз жакындарын жоготуп турса, анан жалпы маданияттын алкагында майрамдап, салтанаттуу кечелерди уюштуруу дагы кичине кыжалат кылган жагдай болду. Ошондуктан элибиздин кайгысын тең бөлүшөлү, ушундай бир көңүлү чөгүп турганда көңүлүн көтөрөлү деп биз алгачкы жылдары көбүрөөк кайрымдуулук демилгесине басым жасадык. Кайрымдуулук демилгесин кылып, кайрымдуу кандаш деп демилге көтөрүп, ар бир кыргыз жакыным деген ураанды чакырып, ошол 20-жылдан 22-жылдын аягына чейин жалпы этникалык кыргыздардан 3 миллион сомдон ашуунураак акчалай жардамды, андан сырткары кийим-кечек, азык-түлүк жардамды Баткен элине жабыр тарткан ошол улутташтарыбызга жибере алдык десек болот. Анан 22-жылды ошол кайрымдуулук иш-чараларыбыздын бир жыйынтыктоо иретинде ар бир кыргыз жакыным деген ошол урааныбызды аталыш катары коюп, достук ат элинде бир жакшынакай 6 өлкөнүн жанагы атын атап өткөн 6 өлкөнүн кыргыздарынан дагы өкүлдөрдү чакырып,
аза күтүү, кайрымдуулукка чакыруу иш-чарасын уюштурганбыз. Ал учурда жалпы элибизде анткени ошол 22-жылы абдан оор жоготуулар болду, билесиздер. Ошондуктан жакындарын жоготкондорго көңүл айтып, аза күтүп, ушундай иш-чара уюштурдук. Анан ал кара булуттагы башыбыздан кичине калкылдап ары карай кеткенден кийин, анан 23-жылдын башынан баштап анан өнөктөш болуп, Ноорузга байланыштуу иш-чараларды, андан сырткары мына жалпы биздин сырттан келген этникалык кыргыздар деп коебуз, эми бирок биздин кандаштар, мындайча айтканда, кандаштардын өзүнчө социалдык же болбосо башка көйгөйлөрү, маселелер дагы бар. Кыргыз өкмөтү менен, бийлик өкүлдөрү менен ошол эле кандаштарыбыздын ортосунда мындай бир маалымат алышуу аянтчасын түзөлү деп этно кеңеш деген долбоорубузду баштаганбыз. Ошонун алкагында этно кеңешибизди уюштурдук. Андан кийин биринчи жолу этникалык кыргыздардын атынан жалпы майрамдарды карап олтуруп, эми кайсы бир майрамдарды биз тилдештерибиз менен, кайсы бир майрамды диндештерибиз менен, кайсы бир майрамды же аялдар майрамы, же эркектер деп мындай айрым бир түрдөштөрүбүз менен майрамдайт экенбиз. Анан бирок баарыбызга орток болгон бир гана кыргыздын жүрөгүндө, кыргыздын түнөгүндө майрамдалчу бул эгемендүүлүк майрамы экен. Анан биз этно мекендерибизден эгемен мекенибизге келдик. Бул эгемендүүлүк биз үчүн, элибиз үчүн бир сыймык, жана өзүнчө жараткандан бир сыйлык деп ошол эгемендүүлүк күнүн белгилеп, аны дагы эгемендүүлүктүн башаты катары баарыбызга башыбызды бириктирген, ошону аманат кылып таштап кеткен элибиздин эң эле мындай баштапкы, эң эле улуу ыйык баатыры катары Манасты билебиз. Ошондуктан бизди бириктирген Манас деген аталыш менен эгемендүүлүк күнүн майрамдаганбыз. Ал күндү дагы ушундай Манас деп аттуу бергенибизге байланыштуу Манас театрындагы жалпы Манас айтуучуларды чакырып, эми бизге Манасты жеткирген, ортодо бирөө болгон манасчыларыбыз, ошондуктан алардан бат алалы деп аларга жакшынакай сый дасторконубузду жайып, андан сырткары кыл куйрук катары ырымдап сертификатыбызды тапшырганбыз. Анан тапшырган сертификатыбыздын аманатында кийин ошол эле Манас театры тил күнүндө тил улуттун тиреги деген жакшынакай бир сонун бир концерт кечени тартуулаган. Анан ошол жерде элдин аманатын элдин алдында тапшыралы деп ошол жерде тапшырганбыз. Андан бери карай анан өзүнчө өнөктөштүк менен дагы деле маданий иш-чараларыбызды кээде кайсы бир мындай ОТРК менен өнөктөш болгон медиа маданий долбоорлордун алкагында, же болбосо жеке башка фонддордун уюштурган же Маданият министрлигинин демилгеси менен уюштурулган кээ бир мындай бир маданий кечелерди, маданий иш-чараларды өнөктөш болуп уюштуруп келген болсок, анан быйылкы жылдын башатындагы кадимкидей Манас менен баштап алалы 100 жылдыкты, 70 жылдыктын бир куттуктоонун бет ачары же болбосо тушоо кесери дейбизби, алгачкы иш-чарабыз катары эл аралык конференцияны болжолдогонбуз. Аны ийгиликтүү уюштуруп алдык. Эми алдыңкы күндөрдө дагы чоң бир концерттик программага, андан сырткары маданий сапарга чыгууну дагы болжолдоп, ушундай бир жакшы пландар менен иштеп жаткан учурубуз десек болот. Сөздөрүңүзгө журулушуп деги эле акын экениңизди далилдеп койдуңуз окшойт. Сиз сүйлөгөндө биз жөн эле угуп турушубуз керек экен да. Чындыгында сонун экен. Нукура кыргыз тилиңиз дагы сонун экен. Анан сизге да сөз берели. Менин байкашым боюнча кичилердин эң кичүүсү сиз окшойсуз. Бул жактан. Өзүңүз тууралуу кененирээк айтып кетиңизчи. Деле кыраак экенсиз, ошону ойлойм. Менин атым болсо Нуртилек Мамед турду. Өзүм Кытайдан болом. Кытай Кызыл Суу областы, Аты шаар, Кара Жыл айынан. Ошо Каны экендер менен, Мамед Ото экендер менен бир айылдан, бир көчөдөн дегендей. Айылдаш болгонуңуз маданият үйүнө келүүгө себеп болгон окшойт, э? Ооба, мындай десек да болот. Анткени Кара Жыл айылы өзү обончу айыл деп коет. Көптөгөн көркөмдөрдөгү атактуу устаттар чыккан, көптөгөн обондор чыккан. Эми каякка барсак кырдап жүргөн, чертип жүргөн адамдар болгондон кийин ошонун таасиринен биз дагы ошо кызыга баштайт экенбиз. Биз билгенден сиз күү чертесиз. Ооба, күү чертем. Ырдайсызбы? Ырдаганда жайы бар, бирок күү черткенде көбүрөөк күүчү деп ошол өнөрүн алдыга сүрөп жүрөт да. Анда дароо эле ошол өнөргө күү болот окшойсуз, э? Макул, анда жалпы көрүп турган телекөрүүчүлөр деле азыр күтүп турган болуш керек, э? Сиз бир комузуңузду колго алып, кереметтүү бир добуштардан чыгарып күүчүбүз күүлөп неме болгончо мен кошумча күү жөнүндө мындай бир маалымат бере кетейин. Азыр мисалы биздин болот, э? Нуртилек деген жигитибиз чертүүчү күү, бул кытайлык кыргыздарга таандык күү. Кытайлык кыргыздардан чыккан Мамбет Төлөмүш деген
белгилүү комузчубуз өткөн, аны жалпы кыргыз элибиздагы өнөр чөйрөсүндө жүргөндөр бардыгы билишет. Бир гана Кытай менен чектелбей, эл аралык деңгээлде дүйнөнү кыдырып, кыргыздын комузун, күүсүн даңазалап жүргөн киши болгон. Ана ошол кишибизден калган Бейжиңге басты Тулпарым деген кадимки мурда Манас атабыз кадимки ак кулаасы менен Бейжиңге аттанган болсо, андан кийинки өнөр поздорубуз ушундай күүсү менен, маданияты менен аттанып жүрүшөт. Ошол Бейжиңге басты Тулпарым деген жакшы бир күүнү чертип берем, камданып. Келиңиз, Рахмат. Ал чабалар. Эң сон жайлоолорду эстеп кеттим. Сон бир 3 эле кылы бар, бирок ичинде канча деген бир маалыматтар, канча деген бир дүйнө жатат ушул комузда эле. Туура айтасыз. Анан айта кетсеңиз, сиздер азыркы учурда Кыргызстандасыздар. Кытайда ошол жакта канча жашадыңыздар? Канча убакыт болдуңуздар? Келгениңиздер канча болду? Түбөлүктө келдиңиздерби же кайра кетип каласыздарбы? Убактылуу келип кетип атасыздарбы дегенде? Кытайдан жалпы кытайлык кыргыздар биздин катарыбызда, биздин маданий борбордо жүргөн кыргыздардан абдан көп жылдардан бери, 30 жылдан бери ушул жакта жашагандар дагы бар, жакын учурда келгендер дагы бар. Эми жалпылай айтканда үчөөбүздөн мына жанымда турган менин айылдашым, досум Төкмакын Мамбет Токто Өмүр уулу жана мен экөөбүз 10 жыл болду окшойт келгенибизге 2014-жылы ушул жака сапар тартып окуу менен келгенбиз. Андан кийин окуп жүрүп, барып келип жүрүп анан ушул жактан өзүнчө келечек куралы, жашоо түзөлү деп ушул жака өзүнчө план куруп жашап калдык окшойт. Анан биздин катарыбызды калыңдатып, андан кийин мына жакында эле 5 айга чамалап калды. Нуртилек дагы ушул жака келип олтурат, окуу сапары менен келди. Бул жактан өнөрдү өркүндөтөйүн, жаңы маалымат үйрөнүп, жалпы кыргыз элине бир кызмат кылайын деп келип турат. Эми келечегин кандай болжойт, ал жагын алдыда көрө жатабыз деген ойдомун. Бирок ушундай бир келип жашап калгандар дагы, келип көп нерсени жасап, бирок барып келип жүргөндөр дагы көп. Ушундай элдин ортосунда карым-катнаш, барып келүүлөр болуп турса, бизди кубандырган жагдай ошол деп сүйүнүп жүрөбүз. Сон, негизи маданият борбордо канча киши эмгектенет жалпысынан? Маданият борбордо бизде жалпысынан жана атын атаган жогорудагы айтылган 6 өлкөнүн кыргыздарынын баардыгынын өкүлдөр бар. Кем дегенде бирден орточо айтканда 3-төн 5ке чейинки өкүлдөр бар. Анан биздин иш-чараларыбыздын, долбоорлорубуздун алкагында кээде саны көбөйүшү мүмкүн, кээде азайышы мүмкүн. Мындай мезгилдүү болуп өзгөрүп турат. Туруктуу бир калыптуу эмес, биздин долбоорлорго жараша көбөйүп азайып турат. Бирок ошол аталган өлкөлөрдөн ар дайым сөзсүз түрдө өкүлдөр бар.
Анан сөзсүз түрдө Кытайдагы биздин бир туугандарыбыз тууралуу да сурай кетпесек болбос. Кандай жашашат? Кандай жүрүшөт? Чоң рахмат, жүрөк жылыткан суроо болду. Ал жактагылар менен биз телефон аркылуу, интернет аркылуу байланышып келатабыз. Баары жакшы буюрса, ал жакта дагы мына жакында жыл башында жана сөздө айтып өткөндөй Кызылсуун 70 жылдыгы деп ошон жакка аракеттер жасап даярдык көрүшүп, ошол эле учурда бизде маданий бир иш-чараларыбыз абдан көп болот. Биздин ушул эле үчөөбүз келген айылда жакында эле ат оюндары боюнча чоң деңгээлде, облустук деңгээлде иш-чара өттү. Ушундай майрамдарды белгилеп, улуттук маданиятты жашатып, кыргыз бойдон эркектерибиз калпагын түшүрбөй, кыздарыбыз кадимкидей жанагы жок дегенде кыргызча чыптамасын кийишип дегендей ушундай бир улуттук баалуулугу менен улуу Кытайдын кылкылдаган Кытайдын арасында кыргыз бойдон жакшынакай жашап келатышат. Анан сурооңуздарга ыраазычылык. Жалпы кыргыздын атынан берилгендей суроо болду. Ыраазычылык. Жакшы. 10 жыл болду дедиңиз келгениңизге. Алгачкы жолу келгенде эмне айырмачылыкты баштадыңыздар? Байкадыңыздар? Алгачкы жылы келгенде менин жеке дагы кошумчалай кетели. Мен байкаганым негизи жалпылай дагы бизде баарыбызда маектешкенде да айтып калышат. Кыргызча сүйлөгөн кичине мындай бир орусча аралашып турганы менен бизге өөн учураган жагдай болгон. Эмнеге таза кыргызча сүйлөбөйт деп, анткени биз бул жерде Кыргыз өлкөсү катары чоң кыргыз деп билебиз. Ошондуктан таптаза кыргызча, кыргыз бойдон жашаса керек. Сиздердин Кытай тили аралашып кеткен учурлар болобу? Бизде жалаң кытайча окугандар же болбосо ошол чөйрөгө жакын окугандар да аралашкан жагдайлар болот албетте. Бирок тилге, маданиятка, баалуулукка карата абдан мындай бир ыйыктык сезими бар. Аны кастарлап келишет. Анткени эл катары сакталып калуу үчүн ал нерселер ар дайым баалуу. Анан бул жакка келгенде биз чоң кыргыздан күтөбүз да, өзүнчө эгемен өлкө болсо, эрктүү эл болсо, анан кыргыз бойдон жашаса керек, кыргыздын бейишинде мекен деп анан келебиз. Анан жана орусча аралаштырып сүйлөгөндөр, анан же болбосо бири-бири менен кыргызча сүйлөп, бирок бизге кайрылганда орусча кайрылгандар. Мындайча айтканда, сырткы чөйрөгө кайрылуунун тили, бир маалымат алышуунун тили катары орусчаны колдонгону бизге өөн учураган. Анан ошол учурда кыргызча кийинүүнүн дагы мындай бир жеткиликтүү болбогону, ошол эле учурда мисалы мына үчөөбүз бүгүн кыргыз бойдон калпак кийип келген болсок, сиздердеге келген ар дайым эле коноктордун баары калпакчан келбесе керек, ошол сыяктуу да. Жалпы чөйрөдө да кыргызча кийинүүнүн мындай кайсы кыргыздын мукуралыгы ушунчалык жүрөктү жылытат. Биздин айнымаланып турганы ошол эле учурда Кыргызстандагы мына Бишкекти шаар катары элестете албай калган жагдайларыбыз дагы бар. Анткени биз бул жакта өтө эле сонун мындай бир болуусун каалап, ошол каалообуз менен эңсеп жана күтүп келет экенбиз. Анан Бишкекти келгенде шаар катары элестете албай, салыштырмалап, эмнеге мындай эмес, эмнеге Кыргызстан өнүккөн эмес деген суроолор менен түйшөлүп жүрүп кийин көнүп калдык. Анан жанымда турган досум да кийин дагы кошумчалай кетсе болот, балким ой окшош. Дагы бир топ суроолорум бар, ага чейин урматтуу көрүүчүлөр жарнамалык тыныгууга барып келелик. Андан кийин маекти уланталы. Стамбулдагы бир канча бейтапканадан турган Florence Nightingale ооруканасы 30 жылдан бери коопсуз жана заманбап медициналык кызматтарды көрсөтүп келет. Оорукана тобу бардык тармактарда жогорку технологиялык дарылоо ыкмаларын сунуштайт жана дүйнөлүк стандарттарга жооп берет. Оорукананын дарыгерлеринин тажрыйбасы жогорку деңгээлде. Ошондуктан оффлайн жана онлайн консультациялары бейтаптар арасында суроо талапка ээ. Florence Nightingale бейтапканасы бул жогорку так диагностика, сапат. Оорукананын дарыгерлери медицинадагы акыркы жетишкендиктерден кабардар болуп туруу үчүн дайыма окутулуп, эл аралык конференцияларга катышып келишет. Технологиялар эң алдыңкы диагностикалык дарылоо ыкмалары, анын ичинде роботтун жардамы менен хирургия жана нур менен дартты аныктоо. Дүйнөлүк сертификация. Клиникада GCI жана ISO сертификаттары бар. Бул жогорку эл аралык стандарттарга шайкештигин тастыктайт. Стамбулдагы Florence Nightingale бейтапканасы тармагын тандоо менен сиз дүйнөлүк стандарттарга ылайык ишенимдүү жана сапаттуу медициналык жардамды тандап жатасыз.
Совершите покупку в сети магазинов «Азия» или «Азбука» на сумму от 2000 сомов. Используйте карту в приложении «Азия онлайн» и получите купон. Сохраните чек об оплате и получите скидку 5% на покупку золотых и серебряных украшений в фирменных магазинах «Алтын». Выгодное предложение и яркие покупки вместе с сетью магазинов «Азия» и «Алтын». Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде ушуну менен дагы эфир узуланып аткан чагы эфирдин бүтүрүнө саналган убакыттар калды. Бирок бизде азыр болсо да кызыктуу суроолорубуз бар алды да. Келиңиз, менин суроом Нуртилек мырзага болсун. Биз билгенден, Каныбек мырза айтып кетти, маданият үйү түптөлгөндөн баштап эле чогуу келатырсыз, ысык сууна күйүп дегендей чогуу, кандай болуп атат ошол жакта да, канча жыл жүрөйүн деген ниеттериңиз бар? Башында биз biraz кыйынчылык учурунда баштап калганбыз. Себеби эми эле ковид аяктаган, пандемия. Муну коёт тур десем болгон жок. Анткени биз өлгөн сайын өөрчүгөн мунастын тукумубуз, кыргыз түбүн сайын түтөгөн, өлгөн сайын өөрчүгөн депчи. Өлгөн сайын өөрчүгөн, кандай керемет сөздөр. Ошол учурда эч кыйынчылыкка карабай баштаганбыз. Ал учурда экономикалык кыйынчылыктар болгон, баарын бирдикте жеңгенбиз. Мындан ары дагы буюрса тыныбыз токтоп калганча ушул маданият чөйрөсүн жайылтканга аракет кылабызбы? Сонан Кытайдагы туугандар, бир туугандарга барып, Кыргызстанга келгиле, бул жакта мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк экен деп айта аласыздарбы? Албетте, мен Кыргызстандын шартына карап туруп. Мен күн сайын айтам да. Буяка келгиле, Кыргызстан өз кыргыздын мекени да, бул бүт дүйнөдөгү кыргыздар Кыргызстанга жыйылса мен аябай сүйүнөт элем. Чын жүрөктөн жөнүндө элге шоу болсун эмес. Чын жүрөктөн мен Өзбекстанда кыргыздарга да баргам. Ал жакка барганда да айткам, Кыргызстанга келип алгыла. Түркияда кыргыздарга да айтам. Тажикстанда кыргыздарга да айтам. Көптөрү ошо экономикалык маселени ойлошот да көптөрү. Ал жакка барсам кандай жан багам деген маселелер барбы? Мен айтам, тойгонго кылып канагат торпокто жанын багалат депчи. Адам иштесе эле, каякта болбосун иштеш керек да. Иштесе эле кенен табылат да, адамдын рызкысы түгөнбөйт. Ошо мен баарына туугандарга да айтам, Кыргызстанга келип алгыла. Кыргызстан керемет. Дүйнөдөгү эң кооз өлкө, эң керемет жер деп дайыма айтып келем. 10 жыл болгон экен, анан үйлөнгүңүздөр бар да жеке. Ушул жактан үйлөндүңүздөр беле, же Кытайдан үйлөнүп чогуу келдиңиздерби? Мен өзүмдү айтсам, мен үйлөнгөм. Бирок бул жакка келип, окуум бүтүп атканда үйлөнгөм. Кытайдан келген кыргыз кызга үйлөнгөм. Бул досум болсо, ал жакта жүргөндө эле мен бул жакта местностор жаккан жокпу? Эми тияктыкы ийилип кетти окшойт. Каныбек досум болсо, Кытайда жүргөндө эле, Кара Жерде жүргөндө эле айтчу. Ала тоонун кыздары Кермаралдай керилген, аябай сулуу болот экен, ошол жактан үйлөнөм деп айтып келген. Азырга чейин ошол максатта жүрөк, бирок бойдок жүрөт. Бойдок. Буюрса деп, ушул жактан Ала тоодон келинчегим таап акчалыктуу жаап дегендей, ушул жактан жакшы каякпата. Божомолдуу түрдө дагы таба элексиз. Азыр эми жүрөктө сезимдер бар десек болот, бирок сүйүнчүлөөчү күндөр буюрса алдыда. Этностан деп эле жүрөт. Сиздердики чындыгында жүрөгүңүздөр кыргыз деп согот турбу? Ошон үчүн азыр жеке жашоого деле көп маани бербейт окшойсуз, азырынча. Бир чети ошондой да болуп калды окшойт. Демилгебиз менен баштап алып, биздин жана аялдан мурун бала таап алдым дегендей болуп, жана баштап алган иш баладай болот экен да. Анан ушу бапестеги этностан деп, анан маданият деп, анан ошонун чөйрөсү менен эмгек жасаган сайын элибиз алкаса, ошонун алкоосу менен машырканып эле ошол аракетти, ошол эмгекти улантып жүрүп атабыз. Анан досубуз болсо мына өзү айткандай Кытайдан келген кымча белди бир сулууга окуп жүрүп эле ушундай жүрөгүнөн орун алдырып алган экен. Ошону менен башталып кеткен, этностан да мурун башталып кеткен, ошон үчүн азыр болсо эр шаркак келатат.
Буюрса эми алдыңкы күндөрдө мен дагы сүйүнчүлөчү ак бата алчу күндөр болот деп ал жагындагы ниетке алып жүргөн учурубуз. Сонун. Нурсулук мырза. Үйлөнө элексиз. Жок, бойдокмун. Бойдоксуз. Жашыңыз канчада сыр болбосо? Жашым 27-де. 27-де убакыт сааты келип калды. Келиптер келгенден да өтүп баратыптыр уже, Жакшы. Анан да сиздин дагы акынчылык жайыңызга биз чогуу күбө болдук. Жамаатчылык жагыңыз дагы бар экен, бирок бизге кызык боло турган бул билебиз, ооба, ырдай турчу. Өндөрүңүздү бир баалап көргүбүз келип атат да. Үнүңүз дагы да ачылды окшойт. Келе анда. Үнүңүз калыбына келип калды болуш керек деген биз толук ишеничибиз бар. Мен биздин айылдан чыккан жана энебиз айтып өтпөдү. Кара жүл деген айыл ошол ал жакта ырчылар, оончулар айыл деп коет. Ал жакта биз элдик ырлар аябай кенен жайылган да. Башка айылдарда деле көп. Эми биздин айылда өзгөчө. Эмне үчүн сиздердин айылда көп? Себеби айтылат го, баягы тоого, сууга байланыштуу депчи. Ошол себептен болсо керек. Биздин айылда оончулар аябай көп, элдик обондор да көп чыккан да. Ошол биздин айылдан чыккандардын аткарып берейин. Келиңиз. Эки бир бөлөк кара жүл, эгиске чыгат кызыл гүл. Экеле күндүк шум дүйнө, эрмегиң менен ойноп күл. Алты бир бөлөк кара жүл, аңызга чыгат кызыл гүл. Аз эле күндүк шум дүйнө, алганың менен ойноп күл. Көл боюнда бугу бар, көңүлсүз жаштын муңу бар. Көлөкө түшүп турса да, көзүңдөн айдын нуру бар. Өндөн чыктык белашып, өзүңө туран жанашып. Акылдуу сулуу деп жүрсөм, ар кимге кетпең адашып. Сен талсың жаңы бүрдөгөн, караса карек сүрдөгөн. Кангычаң уксам күлкүңдү, тарыбай өтөм дүйнөдөн. Көлөкө түшүп баратса, көзүңдөн жарык күн көрөм. Бара келди, сонун. Кол чабуулар болсун. Алгачкы саттарында бир жолу айта кетсеңиз, эки эле күндүк бул дүйнө, Эрмегиң менен ойноп күл. алты эле күндүк бул дүйнө, Алганың менен ойноп. Бара келди. Кандай гана кыргыздын сөздөрү курч, Ооба. Аялам көрксүз жылдызсыз, алатоом көрксүз кыргызсыз дейт. Ак калпак кийип, тоң кийип, тоолордо жүргөн эң бийик түпкү атам кыргызбыз деп кыргызда да бекер айткан эмес болуш керек бул сөздөр. Баракелди. Чындыгында. Анан Ушундай сон. ооба, сиздердей жүрөгү кыргыз деп соккон инсандар менен бир студияда отуруп маек курган биз үчүн бир чоң сыймык болду. Сөзсүз түрдө сон маек болдук шүркеспиш. Келиңиздер, маегибиздин соңунда сиздерге эркин микрофон сунабык, элибизге дагы бир жолу кайрылып кутмантан калып койсоңуздар болот. Жакшы болот. Жалпы кыргыз журтчулугуна ушул жерде отурган 3 кытайлык кыргыз, бирок жалпы кытайлык кыргыздардын же болбосо четте жашаган этникалык кыргыздардын атынан барыңыздарга кутман таң деп салам айтып, ошол эле учурда жалпы кыргыз элибизге, кыргызстаныбызга түбөлүктүү эгемендүүлүк, бакубатчылык, бейпилчилик, анан Кыргызстандагы же болбосо башка өлкөдөгү ааламдын ар бир бурчунда жашаган ар бир кыргызга ар дайым аманчылык, анан кыргыз бойдон тилин сактап, дилин сактап, кыргыз бойдон кылым аттап жашай берсин деп баарына жакшылык каалап кетебиз. Бар болуңуздар. Сон. Элибизде, жерибизде түбөлүктүү жакшылык болсун.
элге берсин, биринчи биз элдин арасындабыз. Баракелде, келиңиз. Ар дайым жакшылыктар болуп турсун. Кыргыздар ар кайсы жерде жашаган болсо дагы, ошол жерде аз болсо дагы туздайт, ар бар жерде татып турсун. Кыска жана son сөздөр болду окшойт. Жакшы. Сиздердин дагы алтын баштарыңыздар багалатын ак карындай ак калпактарды кийип, баса кийип келип отурасыздар. Алтын баштарыңыздар аман болсун. Сиздерди көрүп чындыгында сиздердей нукура кыргыз жигиттерди көрүп, биз ойлойбуз кыргыздын түбү кур эмес. Чындыгында кыргыздын келечеги кең болот деп ишенебиз. Рахмат айталы. Сиздерге ыраазычылык сонун айтып. Сиздерге да терең ыраазычылык.